Садыр Жапаров президент болуп келгенден кийин бензиндин баасы кымбаттады. Мындай сөздөрдү сиз да угуп калсаңыз керек. Элдин көбү азыркы бийликти баа өсүшүнө түздөн түз күнөөлөп жатат. Бирок токтоп, ойлонуп көрөлү. Президент таң эрте туруп, бензин куюучу жайларга чалып, бүгүндөн баштап бензиндин баасы 80 сом болот деп айткан жок. Анткени турмуш реалдуулугу башка. Баалар президенттин сөзү менен эмес, дүйнөлүк экономика, базар, импорт, логистика жана геосаясий кырдаал менен аныкталат. Кыргызстан мунай өндүрөт, бирок ал өзүбүзгө толук жетпейт. Биз колдонгон бензиндин көбү Россиядан, Казакстандан келет. Ошол өлкөлөрдө баа өссө, бизде да сөзсүз өсөт. Анткени биз көз карандыбыз. Азык-түлүктүн да дал ошондой талаага сепкен ургубуздан тартып, түшүм жыйноого керектөөчү, күйүүчү майга чейин баары байланышта. Президент ким болбосун, бул системаны заматта өзгөртө албайт. Ошондуктан кимдир бирөөнү эле күнөөлөбөй, себептерин түшүнгөндү үйрөнүшүбүз керек. Анткени чыныгы өзгөрүү түшүнүүдөн башталат. Бул чыгарылышта жөн гана суроо койдук, ал эми жоопту кенен биз Чекит YouTube каналына жүктөдүк, ошол жактан көрсөңүздөр болот. Аны менен каттар катталганын унутпаңыздар.